Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен ден соолук көрсөтүүсүнөн жүз көрүшүп отурабыз. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча кайсы оорулар алдыңкы орунда келатат десек, мына гепатит оорусу бүгүнкү күндө алдыңкы орунга чыкты десек дагы болот. Анткени республика боюнча мына ушул гепатит оорусу 41 миңден ашык адамда мына ушул дарыгерлердин көзөмөлүндө турган кези. Ал эми биздин Жалал Абад областынын 6 айлыгын ала турган болсок, өнөкөт жана курч мүнөздөгү оору боюнча учурда 1,5 миңден ашык адамда ушул гепатит оорусу аныкталган. Бүгүн биз мына ушул оору тууралуу биз кененирээк сөз кылмакчыбыз. Аны эпидемиолог дарыгер Гулиза Усенова кененирээк маалымат бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Куш келипсиз. Рахмат жан. Бүгүнкү күндө чындыгында гепатит оорусу алдыңкы орунга чыкты. Анткени ар бир үй бүлөдө десек дагы болот, бул оору боюнча көбүрөөк көтөрүлүп жатат да. Гепатит оорусу боюнча кененирээк аныктама берип кетсеңиз, деги эле бул кандай оору, кандай жолдор менен жугат, мына ушул оору тууралуу. Албетте негизинен ошол сиз жогоруда айткандай эле быйылкы жылдын 6 айлыгында бизде Жалал Абад области боюнча курч жана өнөкөт гепатит оорусу менен ооругандардын дээрлик саны 2 эсеге өсүүдө да, былтыркы жылдык 6 айга салыштырмалуу. Негизинен гепатит бул боордун сезгенүүсү. Ал ар түрдүү этиологиянын негизинде пайда болушу мүмкүн. Мисалы үчүн вирустук, бактериялык же болбосо дары-дармектер аркылуу жана башка ар түрдүү ошол боорго таасирин тийгизген заттар аркылуу болушу мүмкүн. Азыр биз айтып кеткен жогорудагы бул вирустук гепатиттер болуп эсептелинет. Вирустук гепатиттердин негизинен түрлөрүнүн 6 түрү бар. Гепатит А, Б, С, Д, Е түрлөрүнө чейин. Негизи бул гепатит А жеңил түрүнө кирет, мындайча айтканда. Бул көбүнчө жаш балдар арасында 14 жашка чейинки балдар оорушат. Бирок быйылкы жылы ошол 2025-2024 жылдарга салыштырмалуу кескин төмөндөгөн гепатит А менен ооругандардын санычы. Гепатит Анын жугуу жолдору бул көбүнчө фекально-оральный деп коет, заң аркылуу же болбосо суу аркылуу жугат. Бул мындай уюштурулган балдардын арасында, мектеп балдарын же болбосо бала бакчага барган балдардын арасында мындай жугуу ыктымалдуулугу жогору болуп эсептелинет. Инкубациялык мезгили ошол ооруну жуктуруп алгандан биринчи симптомдору пайда болгонго чейинки учур бул 5 күндөн 35 күнгө чейинки аралыкты түзөт. Ал учурда бала ошол башка дагы көптөгөн балдарды жуктуруп коюшу мүмкүн бул ооруну. Ал эми гепатит Б, С жана Д түрлөрү булар кан аркылуу жугуучу гепатиттердин түрүнө кирет. Булар курч жана өнөкөт болуп 2 түргө бөлүнөт. Бүгүнкү күндө бизде область боюнча ошол курч туру менен ооругандардын саны 2 эсеге өсүүдө. Негизинен бул жугуу жолдору көбүнчө азыркы учурда ошол биздин организмибизди жабыркаган тери аркылуу же болбосо биздин ошол былжыр шер аркылуу эгерде ошол жерге вирус түшүп калса, ошол аркылуу жугушу мүмкүн. Жана энеден балага жугушу мүмкүн төрөт учурунда. Эгерде апасы ошол гепатит менен ооруй турган болсо, балага ошо төрөт учурунда жугуп калышы мүмкүн. Андан сырткары бул көбүнчө жана жынстык катнаш аркылуу жугушу мүмкүн. Жугуу жолдору негизинен жогоруда айтылгандай эле кан аркылуу деп айтылгандай, бул эгерде биздин жабыркаган терибизге же болбосо былжыр шер аркылуу эгерде ошол жерге вирус түшүп калса, гепатитти жуктуруп алышыбыз мүмкүн. Бул көбүнчө медициналык мекемелерге кайрылганда ар түрдүү манипуляциялардын негизинде болушу мүмкүн. Кээ бир учурда мисалы үчүн бүгүнкү күндө бизде эң эле косметология өнүккөн учуру, косметологиядан, ар түрдүү салондордон, сулук салондорунан, ошондой эле стоматологиялык бөлмөлөрдөн, клиникалардан же болбосо баягыдай азыр элдер деген
ийне сайы аркылуу дарыланышат, ошол ийнелер аркылуу жугушу мүмкүн. Андан сырткары энеден балага жугушу мүмкүн. Энеден балага төрөт учурунда жугуп калышы мүмкүн. Кыргызстанда ушул гепатиттин кайсы түрү көбүрөөк катталып жатат учурда? Негизинен бизде статистика боюнча 2020-жылга чейин өнөкөт түрү менен ооругандар мындай носитель деп эсептелип, алар отчетко кетпеген да биздечи. Ал эми ошол 20-жылдан баштап биз аларды ар бирине эпидемиологиялык иликтөөлөр жүргүзүп, кайсыл жактан жуктуруп алганын, үйүндөгү үй бүлө мүчөлөрүнүн баардыгын өткөрүп текшерүүдөн жүргүзгөнбүз. 20-жылдан баштап негизинен ошол форма 1 аркылуу өнөкөт вирустук гепатит менен ооругандарды эсепке алып, аларды каттоого алганбыз. Ал эми 20-жылдан мурун булар носитель деп кетишкен негизинен. Ошондон бери негизинен гепатит менен ооругандар өтө мындай көп болуп кетти да. Себеби бир үйдөн бир нече адамдар ооруп калышы мүмкүн. Ошол себептен атайын биздин эпидемиологиялык иликтөөлөрдүн негизинде үй бүлө мүчөлөрүн текшерүүдөн өткөргөнбүз. Ал эми бүгүнкү күндө ошол биздин Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан чыгарылган буйруктун негизинде бул эгерде ошол өнөкөт түрү менен ооругандар бир үй бүлөдө 2 адам катталса гана иликтөө жүргүзөбүз. Ал эми курч мүнөздөгү гепатит менен ооругандарды сөзсүз түрдө ар бир учурга иликтөө жүргүзөбүз. Жогоруда мына ушул эле гепатиттин 6 түрү бар деп этиңизби? Андан сырткары өнөкөт жана курч түрү. Өнөкөт оорусу менен катталгандар булар кандай ыкмасы кандай, негизи эле кимдер оорушат өнөкөт ооруган? Бизде деген адамдар өз убагында медициналык мекемелерге кайрылбайт. Ошол себептен биринчи эле курч түрү менен ооруйт. Ар бир адам өнөкөт курч түрү менен гепатит ооругандан кийин ал 6 ай аралыгында эгерде биз аныктабасак, анданчы гепатит деп текшерилбесе, же болбосо жүрө бере турган болсо, бул көбүнчө симптомдору белгисиз болот да. Кан аркылуу жугушу гепатиттерде белгисиз болуп, качан гана биз медициналык мекемеге кайрылганда, же болбосо башка бир лабораториялык анализдерди тапшырганда гана чыгып калышы мүмкүн. Ошол себептен ошол тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде ошол өнөкөт түрү менен кайрылгандардын саны көп да негизиненчи. Эгерде курч түрү менен өз убагында кайрып, аны биз өз убагында дарыласак, ал өнөкөт түрүнө өтпөстөн алдын ала алабыз. Качан гана кеч кайрылганын эсебинен ошондой натыйжага келип атат да. Мына ушул гепатит оорусу боюнча кененирээк түшүндүрмө берилди. Негизи белгилери кандай болот? Мына ушул гепатитке чалдыккан адам өзүн кандай сезет? Алдыңкы белгилери кандай болот? Негизинен гепатит Анын белгилери бул биринчиден ден атабы көтөрүлүп, баланын көңүлү айлануусу, ошондой эле жанагы көк боордун чоңоюп кетүүсү болуп, анан бул жерде эгерде ошол симптомдору көбөйүп кеткенден кийин денеге мындай сары пайда болот да, дененин саргайышына алып келет, көздүн саргайышына алып келет, тырнактарына чейин саргайып, андан сырткары ошол анализ тапшырганда сөзсүз түрдө ошол гепатит А менен ооругандыгы аныкталат. Ал эми БС түрүчү, булар кан аркылуу жуккандардагы белгилер кандай? Негизинен бул жогоруда айтылгандай эле көп учурда белгисиз болот. Биз өзүбүз ооруп атканыбызды байкабайбыз. Анан медициналык мекемелерге кайрылганда аныкталып калат да көбүнчөчү. Курч түрү менен кээ бир адамдар кайрылып атайын ошол учурда гана аныктап калышыбыз мүмкүн да. Бул гепатит оорусуна чалдыккан адам өзүн толук кандуу бул оорудан айыгууга мүмкүнчүлүк барбы? Жакшы болуп кете алабы? Эгерде ошол айтып кеткендей эле 6 айга чейин биз өз убагында кайрылып дарылансак, өнөкөт түрүнө өткөрбөстөн сактап кала алабыз. Өнөкөт түрүнө өткөндөн кийин бул адамдын организминде дайыма ошол вирус жашайт да негизиненчи. Вирусту биз болсо ошол дары-дармектер аркылуу жана ошол адамдын иммунитетин көтөрүп, вирустун санын төмөндөтүп сактап кала алабыз. Бул оорудан улак болуш үчүн, сактаныш үчүн кандай жолдор керектелет? Албетте биринчи эле өздүк гигиенанын талаптарын сактоо болуп эсептелинет. Негизинен алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө өздүк гигиенаны сакташыбыз керек. Ошондой эле стоматологиялык мекемеге же болбосо медицина мекемелерине кайрылганда
сөзсүз түрдө алардан сурашыбыз керек, бизге стерильный инструмент колдоносузбу депчи. Ал биздин көз алдыбызда атайын стерильный инструменттердин топтомун ачып колдонулуш керек. Же болбосо бир жолку колдонулчу атайын стоматологиялык инструменттердин топтому бар, ошолорду колдонсок болот. Андан сырткары бүгүнкү күндө мындай эпителиктөөлөр жүргүзгөндө бизде кайсыл жактан жуктуруп алдыңыз дегенде ал адам өзү билбейт да. Себеби ал бир нече жерге барганда ошого чейинчи ал оору аныктагычы көптөгөн жерге барган. Ошол себептен балким сулук салондорунан жуктуруп алышы мүмкүн да. Сулук салондоруна барганда дагы сөзсүз түрдө ошол биздин тырнактарыбызды жасаган шаймандардын бардыгы стерилдүү болуш керек, биздин көз алдыбызда ачылыш керек, ал жердеги обработкалар талапка жооп бериш керек. Андан сырткары көбүнчө могу эркектерде деген чач тарачканаларга барганда ал жердеги чачалган ар бир инструменттер дагы бизге стерилдүү, таза колдонулуш керек да. Бул гепатит оорусун мына ушул эле дарыгерлер тастап келишет. 6 айга барганда сөзсүз түрдө бул ооруга чалдыкканындай белгилүү эле болот депчи, 6 айга чейин билинбеши мүмкүн деп. Бирок кайсыл күнү жуктуруп алгандай ошол күндү тактоого болобу? Албетте, сөзсүз түрдө тактай алабыз. Негизинен эпителиктөөлөрдүн негизинде жана биз лабораториялык анализдерди тапшырабыз дагы. Бул өзүнүн периоддору бар. Мисалы үчүн эсептеп туруп, кайсыл жерден качан жуктуруп алганын аныктасак болот. Бүгүнкү күндө мына ушул гепатит оорусу боюнча вакциналар жүргүзүлүп атат. Бирок калк арасында бул нерсени анчейин деле көңүл бурбаган жарандар дагы көп да. Мына ошонун кесепети деле балким мына ушул гепатиттин көбөйүп баратканын түшүндүрөт десек болот да. Вакцина боюнча кандай иштер жүрүп атат негизи? Негизинен бизде гепатит Б-га каршы бардык медицина мекемелеринде акысыз эмдөө жүргүзүлөт. 2023 жылдан башталган бул. Ошол 2023 жылдан бери, мисалы үчүн, атайын вакцина алыш үчүн бизде тестирлөө жүргүзүлөт да. Биринчи гепатит Б-сы барбы деп тестирлөө жүргүзүп туруп, анан кийин вакцина жасайбыз. Ошол учурда дагы көптөгөн адамдардан гепатит аныкталып атат. Ошолордун негизинен дагы бизде өсүү болуп атат да. Мындайча айткандачы, вакцинаны бүгүнкү күндө жетиштүү бардык медицина мекемелеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан кийин вакцина жасалат. Вакцинация негизинен 3 доза менен берилет. Биринчи дозасы алган күнүнөн 1 айдан кийин экинчи дозасын алат, анан 6 айдын аралыгында 3-чү дозасын алат. Айта кетчү нерсе, анан эгерде вакцинаны сиздер кайсыл жерден алсаңыздар, кийинки дозасын ошол жерден алышыңыздар керек деген шарт жок. Негизинен Кыргызстандын бардык медицина мекемелерине барып, мен биринчи дозасын могу күн алганмын, экинчи дозасынын учуру келгенде башка жактан дагы алсаңыздар болот. Кыргызстандын кайсы булуң бурчунда болбосун алганга мүмкүнчүлүк бар экен да. Бул мына ушул эле гепатиттин айрымдары өз алдынча дагы дарылай беришет да. Канчалык деңгээлде коркунуч жактары бар? Негизи эле өз алдынча дарылоого болобу? Мен медицина кызматкери катары жок деп айта алам. Себеби ар бир нерсенин өзүнүн устазы, дарыгер дарыласа, туура дарыланат. Биз өз алдыбызча дарыланып, же болбосо элдик медицинаны колдонгон менен балким ал терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Алдыдагы эле айда 10 күн аралыктагы мына ушул дүйнөлүк гепатит оорусу боюнча атайын иш-чаралар өткөрүлдү. Бул багытта кандай иштер болду? Негизи эле калкка сиңирүү жагы кандай? Туура айтасыз, негизинен бизде ошол бүткүл дүйнөлүк гепатиттерге каршы күрөшүү күнүнө атайын акциялар жүргүзүлүп, бул республика боюнча алдын алуу иш-чаралары, ошондой эле адамдарга вакцинация боюнча, гепатит оорусу боюнча ар түрдүү түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин, азыркы учурга чейин жүргүзүлүп келүүдө. Негизинен бул ар түрдүү тармактар менен, мисалы үчүн базарда кызматкерлерге, сулук салонунун кызматкерлерине, күч структурасынын кызматкерлерине, ошондой эле медицина кызматкерлеринин арасында гепатит боюнча алдын алуу иш-чаралары, түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда Б түрү дагы көбүрөөк катталып атат деп атабыз. Мына ушул эле Жалал Абад областын алган болсок, кайсыл райондордо көбүрөөк катталып жатат? Негизинен Жалал Абад областы боюнча бардык райондордо ошол өнөкөт вирустук гепатит Б менен ооругандардын саны бүгүнкү күндө кескин өсүүдө.
Бул алдын алуу иш-чаралары өткөрүлүп атат деп атпайсызбы? Бирок ошентсе дагы балким тол аймактарда же мына алыскы райондордо түшүндүрүү иштери кененирээк жеткиликтүү болбой калгандыктын кесепети дагы болуп аткан жокпу деген суроо туулат да. Түшүндүрүү иштери кандай жүрүп жатат? Акысыз берилип жаткандан кийин буну сөзсүз түрдө алыш керекпи? Анан алган адам бул кандай коркунучтан чыгышат? Негизинен түшүндүрүү иштери ар бир райондо ошол өзүнүн медицина кызматкерлеринин тарабынан жүргүзүлөт. Бирок вакцинация деген бизде 18 жаштан 65 жашка чейин гана каралган, ошол жаштагыларга гана жасалат. Ошол себептен андан жогорку жаштагыларга биз сунуштай албайбыз да. Ал эми тоолуу райондордо жана башка биздин райондорубузда медицина кызматкерлери жетиштүү гана деңгээлде. Бул вакцинаны кимдер алыш керек, кимдер албаш керек? Вакцинаны ошол тестирлөө жүргүзүп туруп, анан кийин эгерде терс жыйынтык чыкса, сөзсүз түрдө алса болот. Анан азыркы күндө ыктыярдуу түрдө гана жасалат. Ким өзү алгысы келсе, каалоосу боюнча алат. Ал эми көбүнчө эгерде ошол оң жыйынтык берип, гепатит Б аныкталып калса, алар вакцинация ала албайт. Андан сырткары, ошол мисалы үчүн бир үй бүлөдө бир адам гепатит менен ооруп калса, эгерде анын үй бүлө мүчөлөрү, чоң жаштагы үй бүлө мүчөлөрү сөзсүз түрдө эмдөөдөн өткөрүлүш керек. Азыркы учурда бул оорунун көп катталып жаткандыгына байланыштуу баягы мамлекеттик мекемелерде атайын барып жеринде вакцина алгандар да болуп жатат да. Анан ушул учурларда катталгандардын саны кандай болуп жатат? Балким өздөрү билбей калган деле учурлар бар. Андай учурлар көп кезигет негизинен. Себеби бизде мамлекеттик кызматкерлер жумушунан бошобостон көп учурда медицина мекемелеринде өз убагында кайрылышпайт. Ошол себептен биз ошондой активдүү иш-чараларды жүргүзсөк, жакшы жыйынтыктарды берет. Азыркы учурда эң кооптуу жагы Б түрү баягы кан аркылуу жукканы кооптуу болуп атат деп атпадыкпы? Бир үй бүлөдөн бирөө катталып калды, анан ошол эле үй бүлөгө кандайдыр бир жугуу жагынан коркунуч барбы? Эмнеси менен сактаныш керек мына ошол адам? Албетте коркунуч жогору болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө ошол үй бүлө мүчөлөрүнү текшерүүдөн өткөрүш керек. Башка үй бүлө мүчөлөрү дагы оорубайбы гепатит Б менен деп. Ошондой эле ошол ооруган адам өзүнүн өздүк гигиеналык талаптарын сактап, мисалы үчүн жуунучу мочалкасын, тырнак алгычын, ошондой эле колдонгон тиш щеткасын башкалар менен аралаштырбаш керек, өзүнчө сактап, өзүнчө колдонулушу керек. Тиш щетка дагы мисалы үчүн бул өтө вирусту көп убакытка чейин сакталып турушу мүмкүн. Эгерде сөзсүз түрдө тишти жууганда тиш канашы мүмкүн. Ал ошол кан аркылуу тиш щеткада көпкө чейин сакталып, анан башка адамдарга жууп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн чоң адамдардын тиш щеткасын жаш балдарга да карматпаш керек да ошо. Мына ушул эле оору менен ооруган бейтаптар кантип өзүн алып жүрүш керек? Эмнелерден этияттык болуш керек? Сактануу жолдору кандай? Анан коркунучтуу жактары мындай өлүмгө алып келеби? Бүгүнкү күндө негизинен мындай ачыгын айтканда гепатит менен ооругандар өзүнчө мен ооруймун деп стигма кармашат да, башка бирөөгө айтыштан коркушат. Мисалы медицина мекемелерине барганда дагы менде гепатит бар деп айтпайт да, жашырышат. Ошол себептен дагы башка адамдарга жугуу мындай тез болушу мүмкүн да. Сөзсүз түрдө гепатит менен ооруган адам мисалы үчүн стоматологияга кайрылганда өзү ошол бир жолку колдонуучу стоматологиялык шаймандарды өзү менен алып барыш керек. Же болбосо ошол жерден алып, ошол жерге мага ушундай колдонуңуз деп сунушташ керек аларгачы. Ал эми өлүм көрсөткүчү кандай? Бүгүнкү күндө кооптуу жагы барбы? Негизинен гепатит менен өлгөндөрдүн саны бүгүнкү күндө аз. Эгерде ал курч түрү менен ооруп, катуу ооруп гана каза болуп калбаса, өнөкөт оорусу менен ооругандар булар жүрө беришет. Негизинен ошол вирус организмде сакталып, дайыма жүрө берет. Жалпы эле көрүүчүлөргө мына ушул оорудан сактаныш үчүн кандай кеңештерди айтат элеңиз? Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө азыр акысыз жүргүзүлүп жаткан вирустук гепатит Бга каршы эмдөөдөн өтүңүздөр деп сунуштаймын. Ошондой эле ар бир адам өзүнүн өздүк гигиенасын сактоо, ошол жогоруда айтылгандай ар бир адамдын өзүнүн тырнак алгычы, жуунучу мочалкасы, ошондой эле тиш щеткасы болуш керек.
Анан жылына жок дегенде бир жолу текшерүүдөн өтүш керек. Лабораториялык текшерүүдөн өтүп туруш керек. Рахмат сизге, ишиңизге ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда мына ушул гепатит оорусу боюнча биз кененирээк дарыгер эпидемиолог Гүлиза Усеновадан кеңири маалымат алып бердик. Негизи эле бул оору кантип жугат, буну кантип алдын алыш керек, мына ушул багытта кененирээк түшүнүп алдыңыздар. Сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүнөн жылына бир ирет өтүп туруңуздар деген жакшы сунушту айткыбыз келет. Көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.